Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда шаардын ысыгынан чын эле эмне кыларыбызды билбей бир айлабыз кетип турган учурда. Бул учурда биз мына ушундай тоонун койнуна келип, тоонун башына чыгып алып, блогерлер менен биз силерге маек тартуулганга даяр турабыз. Бул блогерлер сөзсүз түрдө Жалал-Абадтан бизге конок болуп келип отурган учур. Коноктор менен силерге маек тартуулайбыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Биз баштайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум. Ден соолук жакшыбы? Аман эсенби? Аман эсен. Келип алдыңар? Аман эсен келип алдык. Чарчабай. Чарчаган жокпуз. Биз үчөөбүз. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшы. Сонун өзүңүз кандай? Манай аягы кандай? Манай 5-10. 5. 10 эки көрсөт. Сон. Дарыбыз быштыбы я? Дару. Жедиңерби я? Дарыбыз бышты. Жегилесилер да. Бишке келелекпи? Кымбат болот бизде? Биз жакта арзан. 100 сом. Анда бизде арзан экен да. Штугу 100 сом. Да, штугу 100 сом. Кисилерде килограммы 45 килограмм. Дарыбыз менен иштеп кетчү деле болот азыр. Мунун баары тамаша. Сөзсүз түрдө бүгүн биз блогерлер жөнүндө сүйлөшөлү. Бүгүн биз силердин азыркы кылып аткан жумушуңар жөнүндө сүйлөшөлү. Алдыңкы кыла турган жумушуңар жөнүндө сүйлөшөлү. Бирок ага чейин сөзсүз түрдө көрүүчүлөр үчүн тааныш иретинде. Буга чейин маек бергенсиңер. Бир эмес, бир канча жака. Бирок ошол эле учурда ар бир каналдын өзүнүн көрүүчүсү бар дегендейчи. Биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү үчүн тааныш иретинде кыскача. Менин атым Бекзат. Мен Жалал-Абад областынын Карачулок айылынан болом. Мен ушул блогерлик сферада 3 жылдан бери алектенип жүрөм. Ошол кыскача. Мен Оштон болом, Өзгөн районунан. Мен дагы ушул блогерлик менен блог жүргүзүп жатканыма мага дагы 3 жыл болду. Ошол кысканысы. Алгачкы жолугушуу. Блогерлердин биригиши, табышышы. Аябай узун эмес. Бул менен таанышып калган, буну мен Инстаграмдан көрөт элем. Инстаграмдан көрүп, мен анда жаңыдан блогер болуп чыккам. Ошондо деле бул да ошондо жаңыдан болуп жаткан экен да. Экөөбүз тең баштаппыз. Андан кийин мен буга жазам. Привет депчи, типа бул шаарда өскөн кызды ойлоп атпайм мунчу. Анан кийин привет деп жазсам, жооп бербейт. Жооп бербей канча жүрдү. Көптөй жүрдү, бир 10 күн, 15 күн жүрдү. Анан кийин бул, короче, бир иштер менен мен жазыш керек болуп калды. Анан кийин карасам, мен запросто туруп, анан кийин жазышып калганбыз. Асмандан издеген жерден табылып. Анан кийин экөөбүз таанышып калып, анан кийин мен Жалал-Абадта эле эмес, эми карьера кылып, мындай жакшы блог тартайын деп Ошко көчкөм да. Ошко барып контент кылайын деп Ошто блогерлер менен таанышып, анан кийин элине экөөбүз ошол жерде таанышканбыз Оштон. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен телефон алайын дегем. Кандай телефондорду сунуштайсыз? Жүрүңүз. Мен сизге Vivo V25e смартфонун сунуштайм. Болгону бул 29900 сом. Эгерде сиз дал ушул телефонду же сиз каалаган бул смартфондорду алам десеңиз, сизге аксессуардын түрүн белекке ала аласыз. Ооба. Мисалы сиз Vivo V25e'ни сатып алсаңыз, сизге дароо эле коргоо чайнек жана ошондой эле чехолду 1495 сомго ала аласыз. Ошондой эле сиз мындан кымбатыраак же көбүрөөк аксессуар алгыңыз келсе, анда жетпей калган сумманы сиз бөлүп төлөп койсоңуз болот. Охо, жакшы. Ушул эле дейсизби? Башка төгүмсүз жана ашыкча төлөмсүз 24 айга чейинки бөлүп төлөө шартында алганда сизге 5% арзандатуу берилет. Бул 5% арзандатуу 50 000 сомго чейинки смартфондорго каралган. Акция 2023 жылдын 31 августуна чейин Остордун бардык дүкөндөрүндө, филиалдарында уланууда. Сон, мага жакта алам. Жакшылыкка колдонуңуз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эмне жумуш эле Лина ошол кезде эмне жумуш менен кайрылдыңар эле? Не болду? Негизи мен өзүм колум менен басып чыгарган эмесмин. Бирок негизи жазганын көргөм, бирок неге ошол убакта жооп бергим келбеди, мен билбейм. Ошол убакта бир бала бар болчу, ошол экөөбүздүн бир зарыл бир жумушубуз бар болчу. Ошондуктан бунун кичине мындай советин, кеңеши керек болду да. Анан бир нерсеге бир жардам керек болду. Так эсимде жок. Ошодон улам, ошол бала чыгарып, жазып, бизге ушундай эме керек болду деп болсо
катнашпай калдыңар, э? Балким башка жолдор менен, балким, бирок ошол себеп болуп калды. Мындай азыр силердин сүйлөшүүңөрдө болуп турчу мындай булар деп мындай силер таарынышып калган эмессиңерби бири-бириңерге мындай Бекзат же болбосо Элина деп мындай кайрылып кеткенсиңер го? Маектин башталганына 5 мүнөт болуп калды да мындай. Же ушундай кайрыласыңар бири-бириңерге? Бири-бирибизге? Мындай булар, мисалы Бекзат же болбосо Элина деген сыяктуу мындай кайрылуу. Жок, биз таарынышкан жокпуз. Биз эми ошондой сүйлөшүп көнүп калганбызбы? Ошондойбу, билбейм. Кайра булар да койсуң. Наедине Биз жакта ошто Жалалатта дежурный мындай көп айтыла турган сөз ушул булар, ошолор, ушундай болуш керек, ошого биз көнүп калган болушубуз керек деп кайра мен ошолорду кеттим. Мындай кылбайлыбы? Бекзат, сен айтып атпайсыңбы? Жакшы контент тартыш үчүн Ошко барыш керек болуп калды депчи. А бул керекпи регион мындай жакшы контент жаратуу үчүн таасирин тийгизеби? Мисалы Жалалатта эле болбойт беле? О, конечно. Неге дегенде Жалалатта эле жүрө берсең, эми аудитория Жалалатта эле көрө берет да. Жалалаттагы блогерлер менен коллаборация кылсаң, Жалалат ал аркылуу Жалалат. Анан кийин эгерде Ошко барып, Оштогу блогерлер менен коллаборация кылып, ошолор менен коллаборация кылып, андай вайн сайын ошолор менен жүрүп калсаң, ошо Оштун эмелери, подписчиктери мага кошулат да. Аудиториясы мага кошулат, анан кийин ошондо болуп Ошко бардык, Оштон кийин Бишкекке келдик. Ошол. Азыр бардык Кыргызстандын аудиториясы. Азыр бардык. Кудай, көз тийбесин чындыгында, көз тийбесин. Чогулуп эле жүрө бергиле. Кыргызстан менен чектелип калбагыла, Коңуш Казакстан, Өзбекстан кете бергиле. Азыркы учурда чеги жок болуп калбады. Жөнөкөй эле качты монтуп койгон аз дүйнөнү багындырып атпайбы? Анан ошондой эле болуп кеткиле чындыгында бир сонун бир ийгиликке жеткиле. Анан 3 жыл мурун баштадык деген сөз болду да. Канча жашта баштадыңар ошондо? Азыр канчадасыңар да, канча жыл мурун, канчада элеңер ошондо баштаганда? Мен азыр 21демин. Мен азыр 21демин. 19 жашымда баштаптым да ошо. Жаңы окууну бүтүп, 11де бүтүп, шаарга келип, ал жакта мен бир акем бар. Эме телефон менен иштейт да, Сумда. Анан ошо турганбы? Жок, башка. Мол деп айтмакпын. Ошо телефон менен жумуш кылат. Телефон менен ошол жерге кирип, телефондорду тартам да. Телефондорду тартып, аяк-бияк кылып атып, анан кийин мен TikTokко мына берилип кетем. Чтоб ал берки эме аккаунтун өздөштүрүш үчүн TikTokко мен да тартып көрөйүн дейм. Тартып көрөйүн десем, эми TikTokко 1-2 видео салдым. Нормально кетти да. Башындагы эле видеолорчу нормально кетти, анан болот окшойт деп, анан кийин мен да аракет кылдым. Аракет кылсаң болот экен да. Болду, ошонун артынан болдум деп ойлойм. 19 жашымда ошондо. Силер канча жашта? Мен деле ошол убакта 19га, бирок 18 жаш деп айтсам болот. Себеби экөөбүздүн айырмачылыгыбыз 6 ай айырмачылык бар да жаштан. Экөөбүз жашыбыз тең болгону менен, менен айлык чоң. Мен ошондо 18де болуп калам. Менде деле ошол, негизи менде жанымдагы досторум бар болчу, ошолор тартат болчу. Мен өзүм кызыгуум жок, бирок кандай коом, кандай сферадагы адамдар менен жүрсөм, ошо чөйрөгө карап мындай тартылып кете берет экенсиң. Мага негизи ошол процесс, мисалы, тартат, аны монтаждайт, салат, жүктөйт, ошончо идея таап, ошол нерсе мага кызык болуп кетти бара-бара. Андан соң ошол кызык кеттим го. Сонун мындай нерсе да, чындыгында жаңы бул блогерлик деген түшүнүк башталганда көпчүлүгүндө мындай кабыл алуу болгон жок да, блогерби депчи, мындай. Блогер, ал деген блогер деген бул кийинчерээк эле айтылып калды. Башында деген, блогер да. Ал эмне телефон артынан жүрөт да, ал монт жүрөт да, тигин жүрөт деп көпчүлүк эле түшүнбөй, кабыл албай, аны сиз албай жүрүштү да. Канча убакыт жүрдүңөр? Өзүңөр канча убакыт жүрдүңөр да, мисалы? Эми, конечно, башында болбойт. Башында өзүң эме кылышың керек, активин көтөрүшүң керек. Активин канчалык жакшы болсо, анан кийин ошончалык реклама түшөт. Ал жактан наркы жактан бизнестерге, бизнесте иштегендер мындай эме башкача бир сунуш кылышат. Ушундай кылып беребиз депчи. Мен блогер болуп жаңыдан баштаганда эми мага эч ким үйрөткөн эмес да, блогер болуп кантип блогер болосуң, мындай кыласың, тиңдей тартасың деп мен аны өзүм ошондой тартып жүрүп өзүм үйрөнүп, анан кийин калп айтпасам где-то бир жылдан кийин да, блогер болуп жүргөндөн кийин 1 жылдан кийин таап баштадым окшойт. Ал убакта просто бизди үйрөтчү адам, айттым го, үйрөтчү адам жок болду да. Эгерде үйрөтчү адам болгондо мен сразу эле баштап кеткен мүмкүнчүлүк болмок. Ошол убакта жанагындай
курс дегендер жок болчу да. Ошон үчүн окуганы мүмкүнчүлүк жок болчу. Андай курстар жок болчу, ошондуктан биз өзүбүз изилдеп, өзүбүз ушундай тартсак ушундай болот экен, ушундай видео тартыш керек экен деп өзүбүз изилдеп чыктык да. Алгачкы тапкан киреше. Биринчи тапкан киреше. 1 жылдан кийинки. Ыйлаган жок белеңер ай бул. Сом деп көрүп. Мен так бир айга чейин эң биринчи кирешени айтасызбы? Киреше. Рекламадан бу эмнеден? 500 сом тапкам мен. Азыркы учурдагы киреше. Ошо менен азыркынын айырмасы. Эми баягы блогер десе эле көп ойлойт. Баягындай табат депчи. Күнүнө табат или ай сайын табып турат депчи. Негизи андай эмес. Лайктан акча түшөбү, просмотрдон акча түшөбү деп көп сурайт да. Негизи андай эмес. Блогерлик бул акча табуу деген, короче, мындай бир айда болуп калышы мүмкүн. Экинчи айда жок болуп калышы мүмкүн. Бир ай болуп, бир ай болбойт. Же 2 ай катарынан болот, же 2 ай катарынан болбой деле калат. Биз болбой калганын сүйлөшпөй эле коелу. Болгонун сүйлөшөлү. Болгону канча? Эми мындай стабильно айта турган болсок 500 да. Айына. 500 миң. Ооба, стабильно. Бул экөөңөрдүн кошкондобу? Жок. Өзүмкү эле. Ташта камераны кеттик дегенде. Ташта ыргыт дегенде. Эң крупный эми алганым мен 1 саатта миллион алгам. Акча. Серьезно? Анда биз казактар менен иштешет экен, казактар бизге экспресс берет. Миллион которгон. Ошондо мен дагы мындай шок болуп калгам да. 1 сааттын ичинде миллион которгон мага. Анан кийин бирок ошончо кайра чыгарып бериш керек болчу. 5 күндө чыгаргам да аны. Эмне чыгарып бересиңер? Бизге андай крупный организаторлор бар. Мындай экспресс берет. Гиф уюштуруучулар берет. Гиф өткөрүп бергиле депчи. Гиф өткөрүп бергиле деп. Биз ошо биз крупный гиф алганбыз да. Крупный гифте ошо 5 күндө өткөн да. 5 күндө ошондо мындай айтканда ошо 5 күндүн ичинде миллион да. Элина серткичи бир айдагы киреше. Менде негизи бул жакта гиф деп айтып атпайбы, экспресс гиф депчи. Бизге лично буга Россиядан, Казакстандан ошол кээ учурларда баягы ушул 2 жыл мурун гиф өлө баягы жакшы болуп аткан го. Ошол убактарда көбүнчөсү чоң гранттарды койгондо, алар өткөзө албай калышканда, мындай жардам ретинде бирок ага акы төлөп берет. Ошону беришчү 20 грант, 20 миң подписчик грант, 10 грант ошолорду берип, ошодон улам. Ал жакта Россияда, Казакстанда гиф аябай ошол убактары, ошол 1-2 жыл мурун аябай жакшы болчу да. Ал мен болсо негизи Казакстандан, Россиядан ошондой экспресс гиф алып көргөн эмесмин. Такыр жардамдашып. Канча табасыңар? Конкретно сурайлап. Канча табасыңар? Жана кагазга. Бул Россия менен иштешесиңер, Казакстан менен иштешесиңер сурайм эмес. Канча табасыңар? Негизи мен өзүм реклама менен көбүрөөк иштешем. Казакстандан дагы, Россиядан дагы, көбүнчө алар Кыргызстандан сырткары. Көбүнчө эгер чоң айта турган болсок, Россиядан мага чоңураак реклама түшөт. Көбүнчөсү ошолор көбүрөөк төлөп берет. Себеби алардын дагы ошончо масштабдуу реклама беришет. Мисалы, stories анан Канча кайра суроо, тактоочу суроо. Эң максималын айтайынбы же? О, Кудай, айткылачы. Канча? Орточо айта берейин. 30 миң. 30 миң орточо. Бир айда? Ал сториске. Жок, мындан караңыз. Азыр бул блогерлик неме стабилдүү эмес деп атпайбы? Кеде болот, кеде болбойт. Бир айда крупно болуп кетет, кеде болбой калат депчи. Мен сизге азыр орточо кандай деп айтсам, баарын кошпой эле бир убакта, бир моментте крупно болгондо айтып атам. А бирок баарын кошуп келе турган болсок, көп эле чыгат. Кыз балага бизде кыйыныраак го. Ошол. Себеби эл алдында чыкканда кыздарга көбүрөөк сын пикир айтылат, көбүрөөк негатив комментарийлер да көп болот. Ошодон улам бир аз туугандар тарабынан, мен өзүмдүн үйдөгү ата-энем тарабынан дагы кичине макулдашуу болгон жок. Бирок бара-бара мен түшүндүрдүм.
мен ушул жакка барат, ар бир кадамым айтып турдум. Мен ушул жакка барам, мага ушул жактан ушунча каражат түшөт, же мен бул жакка барам, бул мага пайдасы тиет, жардамы тиет, мен блогума бул жакшы немесин берет деп кыскасы ар бир кадамды түшүндүрүп, бир сөз менен айтканда туура жакшы мааниде түшүндүрдүм. Өздөрү дагы азыркы учурда деле менин баардык стористеримди, кайсыл жакта жүрөм баарын байкап карап турушат. Азыр макул. Башында кичине болду. Ал ким ал Бекзат деген суроо үйдөгүлөрдөн ошол боюнча. Башында бул келгенде биз жарым жылдай дос болуп жүрдүк. Жөн эле тартып. Андан кийин суроолор болду. Дос деген болбойт, бул кантип эле кыз менен баланын ортосунда достук болот эле. Сен жакшы көрбөсөң, ал жакшы көрөт деди. Андан кийин силер айта бересиңер да жок деп жүрүп анан кийин биз экөөбүз сүйлөшүп баштагандан кийин 2-3 айдан кийин айттым. Ошол үйө балаңар болот дедим. Дубайдагы колун суроо. Бул качандан берки план ошол жактан ишке ашты? Колун суроо, Продолжение. Ошо Дубайга кетер алдын өзү биз чет мамлекетке бир ойноп келели деген пландар бар болчу. Анан кийин ошол замат ушунча жүрдүк, экөөбүздүн жүргөнүбүзгө 3 жыл болуп атты. Ошол бандай буну билдим да, мен жубайым болот, мен балдарым апасы болот деген мындай бир сезим келди. Анан кийин ушуга бир предложение кылайын деп, реально депчи, реально деп анан кийин буну айттым, Дубайга барып келели, эс алып келебиз деп. Анан кийин ошол Дубайга бардык, барып туруп ошо кетер алдын бир 2-3 күн мурун анан кийин буга предложение кылдым да. Күттүңөр беле? Жок, биз буга чейин эгерде мындай байкап кала турган болсом кичине күмөндөп. Себеби буга чейин биз барганбыз да башка жактаргачы. Андан сыртка Дубайга 2-чи жолу барышыбыз, эч кандай бир ал жөнүндө ойда болгон эмес. Биз кайра Кыргызстанга кайтаарда ошол 2 күн мурун кылынган болгон, ошондуктан башында деле байкабадым. Негизи биз жөн эле досторубуз менен барып, ойноп, блог тартып, ошентип эле келебиз деген ой бар болчу. Анан ошентип эле же негизи күтүүсүздөн болду. Мен ойлогом, мен башка жакта сонун бир мага жага турган, өзгөчө кылып колун суроо болот деп күткөм, бирок андайды күткөн эмес. Жакпай калды ошондо. Ой, жакты. Дубайдагыдай мен күткөн эмесмин дегенде. Эме деп айтып атпайбы? Түшүндүм ага. Качан той? Той буйруса аз калды. Точно датасы белгилене элек. Бирок мына 1-2 айдын ичинде болуш керек. Бирок датасы жок. Эми азыркы учурда элдин көзүнө көрүнүп калдыңар. Коомчулук, журтчулук, өзүңөрдүн аудиторияңар 400 000, 300 000ден катталуучуңар бар. Анан алардын баардыгы силерди баягы карап, ар бир кадамыңарга реакция берип, колдоосун дагы жазып аткан жамча арасында баягы негативчилер дагы аябай чыгып катты. Анан ошол негативчилерге жем болбой бактылуу болду, Рахмат. Чынында бактылуу болду. Кубанычтабыз бүгүнкү учурда таанышып атканыбызга. Азыр болсо урматтуу көрүүчүбүз, биз кантип блогер болуу боюнча сүйлөшөлү эми? Кантип миллиондорду, же болбосо ошол 500 000, ошол эле эң мындай минималка менен эсептегенде бул 30 000 айына кантип тапса болот? Ошонун баардыгын биз астыңкы мүнөттө сиздерге кенен айтып берели. Окуу боюнча сүйлөшөлүчү. Эмне болгон окуу? Мен жанагыда айтпадымбы? Мен башында курстар жок болчу, кантип блогер болом, ошолор полный өзүм изилдеп 3 жылдан бери ошол сферада жүрөм деп айттым да. Ошол 3 жылдык опытты, мындай жатканда тажрыйбаны мен ошол курс кылып 1 айдын ичинде кантип блогер болсо болот, кантип акча табып, кантип мындай TikTok жагынан, ошол жагынан блогерлик сфераны үйрөтөйлү деп чечтик элин экөөбүз. Элина, керекпи жаңы блогер болом дегендерге? Албетте керек, азыркы учурда өзүңүз деле көрүп атсаңыз керек, баарыңыздар эле көрүп атсаңыздар керек. Онлайн тармак өтө катуу өнүгүүдө 2020 карантинден бери азыркы учурда онлайн тармактагы бир нече кесиптер аябай көбөйүп кетти негизиндечи. SMM адиси, таргетолог, сторис мейкер, контент мейкер, кыскасы бөлүнүп эле кетерет, сан жетпейт. Мобилограф, андан сырткары SMM адиси, таргет, кыскасы ушулардын баардыгын
блогерлик курсту да кошуп баардыгын биз ичинде үйрөтөлү деп чечип атабыз. Бул окуу кандай форматта өтөт? Кандай болот? Каякта болот? Онлайн болобу, офлайн болобу, эмне? Бул курс онлайн болот, онлайн тармакта болот. Ошол полныйны эме баандай бир группага ачып алып, ошол жактан кантип блогер болуп, кантип акча табуу, кантип SMM'дерди жүргүзүү, ошолордун полныйын үйрөтүп, ошо 1 айдын ичинде ошону үйрөткөнгө аракет кылабыз. Эмне керектелет? Окууга. Эмне керектелет? Эң башкысы бул каалоо керектелет. Адамдын ичинде каалоосу болуш керек, билимге болгон кичине умтулуусу болуш керек. Себеби бул биздин берип аткан нерсе билим да. Биз азыр бир эле курстун ичине көптөгөн модульдардын баарын салдык. Ичинде көп тема бар, мисалычы. Биз азыр айтып аткандар бул үстүртөн эле. Аны да кенен дагы темаларды кошобуз. Бардыгы ичинде болот бул курстун. Анан дагы ошол главный ошол каалоо керек. Эң башкысы каалоо керек. Болду. Башка телефон деле андай мааниге эмес. Бирок эгерде iPhone болсо эми ашыкча болбойт. Блогерлик азыркы биз курс ачайын деп аткан өзгөчөлүгү бар. Эмне өзгөчөлүк десеңиздер, ошол биз окуучуларды алабыз да. Ошол окуучулардан бизде деле баягы мектеп маалында баягы мыкты окуучу деп ылат болчу го. Биринчи орунда депчи. Ошол эле бизде деле ошондой биринчи орун ким жакшы өздөштүрүп, ким мындай жакшы эме результат көрсөткөн бир адамга машина коюп атабыз. Охо. Ошол курстун эмесинен эле, окуусунан эле жакшы үйрөнүп, жакшы изилдеп кеткен ошо бир адамга машина. Андан кийин экинчи орунга 4 телефон коюп атабыз. iPhone 13 Pro'дон сөзсүз түрдө iPhone. Андан кийин 3-чү орунга 2 адамдык путевка Ташкентке биз менен кошо барып, ошо видео тармактарын полныйын биз менен мындай кездешип, биз менен чогуу ойноп келет да. Тактоочу. Бир машина, бир автоунаа бул бир кишиге. 3 телефон. 4 телефон, 5 кетти. Андан кийинки экөө Ташкентке силер менен 7 киши. Бул 7 киши силерден окугандарга эле мыктылар тандалат. Ооба, эң мыктылары тандалат. Эмне машина болот де? Азыркы учурда BMW болуп атат. Канча жаштан канча жашка чейинкилер кабыл алынат? Кимдер? Негизи курста чектөө жок. Жаштан карысына деле качса боло берет. Бул курс чектөөсү жок негизи, жаш боюнчачы. Карысы деле, жашы деле, студенттер, мектеп окуучулары, үйдө отурган эжелер, жалпы үйдө жумушу жок отургандар деле балким жумуш издеп, ушул билимдин артынан балким жумушка орношуп, ушул билимдин артынан балким өздөрүнө жумуш таап кетет деген ойдо. Чектөө жок негизи, ар бири катыша алат. Мисалы башка кесиптин ээлери деле, мисалы мугалим болсо деле, мисалы сиз журналист болсоңуз сиз деле окусаңыз болот негизичи. Ооба, урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда мындай болуп калбадыбы? Мектептеби, жеке ишканадабы, же болбосо мамлекеттик бир мекемелердеби, анын баардыгында SMM адиси ошол эле учурда бул блогерлерди аябай талап кылып, ошолорду жумушка чакырып аткан заман болуп калбадыбы? Эгерде сиз окуган болсоңуз, эгерде сиз ушул жактан билим алган болсоңуз, мүмкүн ушул курстун артынан сиз дагы бир өзүңүзгө бир кесип аркалап каласыз да. Негизи ошол бизнес өкүлдөрү делечи, мисалы өздөрүнүн бир эгерде кафеси, салону, бир ушундай иштете турган жери болсо, сөзсүз түрдө SMM адисин бөлөк, таргет жүргүзгөн адамды бөлөк, мобилограф адамды бөлөк ушундай жалдашат да. Негизи ошонун баардыгын үйрөнүп алып өзү деле жасаса болот. Бул өзүнө плюс болот, убактында үнөмдөйт жана эң башкысы каражатын үнөмдөйт. Жөнөкөй эле мисалдар да, бул жөнөкөй эле жашоодогу эле мисалдар да. Эмир бир мындай Инстаграмыңды активдүү жүргүзүп, жок дегенде сушини бекер жебейсиңби? Эмир пиццаны бекер жебейсиңби? Эмир бул магазиндерге мындай сүйлөшүп, бартер менен иштешпейсиңби дегенчи. Мунун баардыгы активдүү Инстаграм баягы соц тармактарын активдүү жүргүзгөндөр үчүн ошолорго чындыгында сунушталат да. Ошонун баардыгын бул эми жөнөкөй эле нерселер, майдан нерселер да. Анын баардыгын ошентип бартер менен жүрүп калсаңызбы чындыгында. Блогерликтин артынан жетишкендер эмнелер? Эми ал жактан айта турган болсок, эми биринчиден эле биз кайсыл эми башка мамлекеттерге барып ойноп келүү, Турция, Өзбекстан, Дубай, андан кийин мен качан эле бир точно эсимде жок, машина алгам. Машина алгам. Inspire деген машина алгам.
Анан кийин мен эми кичине кокустук болуп кетип, авария болуп, ал машинам ДТПга түшүп, аны сатып берип, анан кийин жакынкы убакта да машина алдым дагы. Буйруса, жакынкы күндө ал машинамды да сиздерге көрсөтөм. Сиздерге жагат деген ойдомун. Рина, сіздердікіше не жетішкендік? Бизде негизи экөөбүздүн жетишкенибиз бир болуп деле саналат негизичи. Эң башкысы эч кимге финансылык жактан көз каранды болбой, өз алдыңча баягы эч кимге финансылык жактан көз каранды болбойсуң биринчиден. Себеби эч ким деле 17-18 жаштарында, 18-19 жаштарында эч бири дебейм, бирок көпчүлүгү азыркы учурда 2 жыл мурдагы салыштырмалуу ушул 2 жыл аралыгында көпчүлүк ушундай финансылык көз карандылыкка көп деле жетиш кыйын болот да негизичи. Толук түрдөй кеңири иштетип, кеңири басып, кеңири жүргөнгө сөзсүз түрдө акча каражатталат да. Ошондуктан эң башкысы мен өзүмдүн эмем боюнча ошол финансылык көз карандысыз болдум. Игорь, калайсыз, бар болду, жыйынтыктоочу сөз. Биринчиден сиздерге рахмат ушундай чакырып берип, маек курганыңыздарга өтө сонун болду. Экинчиден, жалпы мен көрөрмандарга чоң салам. Мен сиздерди жакшы көрөм, ден соолуктарыңыздар караңыздар. Ошол буйруса жаңылыктар алдыда бизди байкап күтүп туруңуздар. Мен дагы сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык айткым келип турат. Ушундай шаардын четинде бизди ысып, мындай кенен мындай тон боюнда, тон башында ушундай шамал, салкын жерде интервью алганыңыздарга чоң рахмат, азыр өтө ысык болуп атат. Анан дагы бардык бизди көрүүчүлөргө, катталуучуларыбызга, жалпы бизди тааныгандарга рахмат, сиздерди жакшы көрөбүз. Буйруса азыркы ишибиздин сиздерге башын кырын айтып койдук. Кененирээк өзүңүздү да билип алсаңыздар болот. Алган билимиңиздер жемиштүү болсун деп айтабыз. Сиздерди жакшы көрөбүз. Ошол учурда урматтуу көрүүчүбүз, каяктан байланышам, номерлер каякта деп эле баягы видеонун аягына чейин көрбөй эле сурай бергендер бар да. Описанияга түшсөңүз аякта да номерлер жазылуу. Экранда чыккан номерлерге да сөзсүз түрдө чалсаңыз түзмө-түз байланыша аласыз да. Анан ошол жактан да кененирээк маалымат алып, өзүңүздүн кыялыңызга, өзүңүздүн бир экинчи жумушуңузду, үчүнчү жумушуңузду мүмкүн көмүскөдө кетип бараткан бир көдөндө калган бир көкүрөңүздөгү кыялыңызды орундатсаңыз болот. Бизге ыраазычылык билдиребиз, ар бир көрүүчүгө биз менен бирге болгонуңузга сөзсүз түрдө. Сиздерге ийгилик, бар болгула. Бар болуңуздар сиздер дагы. Күндө өсө бериңиздер. Тойдон сүйлөшөбүз, буйруса. Тойго келди. Ооба, көрүшкөнчө урматтуу көрүүчүбүз.